башталарга чейин сүйлөшүп калбадыкпы? Мындай форумдар аябай көп бизде. Эртең Баткенде да өткөрөбүз, Ошто деле өткөрөбүз. Кааласак Каркырага барып өткөрөбүз. Форум дегенден бизге чек жок да, мисалычы. Бирок ар бир нерсе өзүнүн жанагындай бир максатты койдук эле, ушул нерсе жыйынтыгын берсе деген ой канчалык орундалды деген суроо да. Кандай десе? Ойлонуп турсаңар болот, мен кепти уланта берейин да. Бул баягы форматы жагынан өзгөчөлүктүп атпайбызбы? Сахнада жанагындай оюн зоок аркылуу балдарга турмуштук көрүнүштөрдү айтып келип, анан кийин бул жашоодо эмне баалуу экендигин ошол таасир эте тургандай, жүрөгүнө жеткире тургандай чыгармаларды көрсөтүп бериш бул азыркынын бир чынында эле бир оорчундуу бир куралы дейбизби, механизми дейбизби болуп турган сыйт да. Бирок ошентсе деле бул баягы бир сахнада көрсөтүлгөн оюн жалпы жаштардын түшүнүгүнө таасир эте алабы деген чоң суроо турат да, мисалычы. Себеби бүгүнкү күндө биз жаштар дегенде белгилүү бир куракта жашап аткан, Нуржигит мырза айткандай, өзүнүн убагында туура жолду тандай ала турган, туура ишти жасай ала турган, эртеңкисине кам көрө ала турган, анан мамлекеттин алдындагы жоопкерчилигим бар экен, мен ушундай жагдайда турам дегенди түшүнө билген бир курактагы биздин жоон бир замандаштарыбыздын тобун айтышыбыз керек болуп атат да. Бирок форум бул тилекке каршы чектелүү өтөт. Биз бардыгын камтый албайбыз. Ушул жааттан алганда эмнеси менен биз мындай күчтүү дей алабыз, таасирдүү дей алабыз, кантип жайылат? Негизи форум театр деп башында бир форум театр боюнча маалыматыбыз жок болуп, бир кайсыл бир күнү форум театрда укканда мен күлдүм эле. Чында ушундай кантип эле бир театр кылып, бир мен үчүн дебат, анан форум театр бул болбогон эле нерседей сезилчү эле да, кайсыл бир убактары. Анан бирок аркага жашообуз бир канча жыл аркараак кайтып көрсөк, 11-классымда, 9-класстан 11-класска чейин экен, жана түштүк жергесинде өзгөчө үлгү коомдук бирикмеси үлгү таңшет спидке каршы деген бир чоң бир кыймыл жүргүзүштү да. Ар бир мектепке барышат эле, ар бир мектепке барып концерт коюп, андан кийин ушундай 3 түрлүү театр сценка коюлат эле. Анан кийин биз ырдалып, тандалып, алар менен чогуу сценкасына да катышып калдык, чогуу биз аксыга кыдырып жүрүп калдык. Бирок бул 3 сценкасы баарынан дагы, ырынан дагы, алардын келгенинен дагы эң маанилүүсү 3 сценкасы болчу. Биринчиси бул спид боюнча кадимкидей сценка. Экинчиден бул арак, жаш үй бүлөнүн бир жашоосу боюнча, арак ичип, жана жаш үй бүлөнүн кыйналуусу боюнча. Үчүнчүсү жана ата энесин карабай кеткен жаш бала боюнча. Менес ушулар бар экен, ушунчалык бир таасирдүү адамдар залдар ыйлайт эле. Чында ыйлайт эле. Мүмкүн андан кийин спид боюнча биз жанагынтип флипчарттарды илип алып, плакаттарды илип, бул спид деген мындай тигиндей нерсе деп, мындай жолдон жугат, тигиндей жолдон жукпайт деген нерсени миң айтыш мүмкүн да. Бул мындай лекция түрүндө да айтылабы, кандай жол болбосун. Бирок мен эсте калганым жанагы бир көрүнүш болуп калды да. Жанагы кыз баратып туруп, субботник кылып атып, кокусунан колуна ийне сайып алып, ал деген наркомандардын ийнеси болуп чыгып, ушундай бардык тең бир театрдын ичинде көрсөтүлгөн болчу. Ошонун аркасынан спидке жугузуп алып дегендей. Биз бул форум аркылуу көп нерсени үйрөндүк, ошол мезгилде театр аркылуу. Учурга кайтып келсек, мен оюмча жана тарых кайталанат, кубулуштар кайталанат деп айтып калат. Мен оюмча уже биз жанагы форум, жана отургузуп алып эле тренингтерди өткөрүп, жанагынтип сүйлөштүрүп эле, мен оюмча бул ушундай жол менен биз жумуш кылбаган, анан кечке эле сүйлөп, требовать этип, мондай талапты гана кылган бир ушундай жаштарды тарбиялап атабызбы деген да коркунуч бар да. Мүмкүн тренингтер жол менен, же болбосо ушундай бир катуу үйрөтүү жол менен тарбиялаганда адам өзүнчө мисалы жеке меники деген нерсени алып өсүп калып атат да. Ал эми жанагындай ошол эле кайрымдуулук, ушундай бир көз караштар, өзүнүн жашоосун салыштыра ала турган нерсе менен тарбияласа мүмкүн бир жакшы бир ийгиликке жете белет деп ойлоймун. Мен оюмча ушул сыяктуу форумдар ата эне тарбия башка болобу? Менимче ушул формат